Бул анимациялык фильмде 15 жаштагы окуучунун окуясы баяндалат. Каарман кичинекей кезинен эле ата-энесинен айрылып калат. Алгач турмушта кыйналган бала кийин тырышып окуп, жакшы билим алат. Чоңойгондо шаарга мэр болуп, ата-энесинин тилегин орундатат. Бул сценарийдин баарын 9-класстын окуучусу өзү жазып, фильмди да өзү жараткан. Видеороликтин оюнун өзүм таап, өзүм жасадым да. Ата-энени сыйлаш керек деп ойлойм да. Кандай да тоскоол болсо алдыга жүрүш керек деп. Патриотизм боюнча да, чоңойгондо только алдыга ынтылыш керек деп да. Окуучулар тарткан тасмалар мекенин сүйүү, башкаларды сыйлоо, жакшылык кылуу, оор кыйын кырдаалдарда чөкпөө жана көздөгөн максатка жетүү идеяларын камтыйт. Маселен, бул мультфильмде окуучу эл макалдарынын маанисин ачып берген. Мен анимациянын идеясыны макалдардан алдым, анткени биздин кыргыздардын макалдары көбүнчө жоголуп баратат. Азыр бардыгы эле түштүү, бардыгы чыгыштуу туурап эле ойлонбойт. Өздөрүнүн кыргыз экени дагы жана анимация жасаганга мен да мүмкүнчүлүгүм болгонуна кубанам. Анткени мен дагы чоңойгондо кыялым бар, кийин чоң анимист болгум келет. Анимациялык фильмдерди тартууга окуучулар болгону 1 ай коротушкан. Алар жараткан фильмдер азырынча үн менен коштолбойт. Болгону музыка жана текст менен баяндалат. Бирок алар келечекте профессионалдуу үн коштолгон мультфильм жаратууну көздөп жатышат. Анимациям бул негизги мааниси бул бирөөгө жакшылык кылсаң, ал жакшылык өзүңө кайтат деген бар. Ал ошо анимацияны жаратуудагы биринчи кыйынчылыктарым бул үйрөнгөндө жаңы программа болгончо бизге кыйынчылыктарды түзөттү. Балдар Pivot аниматор аттуу программада иштешкен. Башында ага эжейлер жол көрсөткөн эле болбосо, негизги ишти окуучулар өздөрү жасашкан. Чындыгында эле бул көп убакытты талап кылган бир программа. Мындай айтканда, ар бир кыймылды өзүнчө бир кадр кылып жасалыш керек да. Мисалы 1000 кадр боло турган болсо, болгону бир 2-3 минутта болушу мүмкүн да. Анан азыркы биздин жобобуз боюнча минимум 3 минут, максимум 5 минутта бергенбиз. Аябай окуучуларга пайдалуу бир проект болду деп ойлойм да. Натыйжада Ош шаарындагы мектеп окуучулары тарткан 40 чакан фильмдердин 5-өө жеңүүчү деп табылды. Уюштуруучулар бул сынак балдардын кесип тандоосуна да өбөлгө болот деп эсептешет. Бул компьютердин мүмкүнчүлүктөрү көп да. Анын бир гана жагын биз колдонобуз. Анын көптөгөн жактары бар. Ошону балдар кызыгуу менен азыр балдар менен сүйлөшкөндөн айтып атат да. Ушул программанын аркасынан башка программаларды үйрөнүп кетип атат да. Анимация 2017 деп аталган сынак Ош шаарында эле эмес, Кыргызстан боюнча окуучулар арасындагы мындай форматтагы биринчи сынак дешет адистер. Уюштуруучулар эми муну жылда өткөрүп турууну көздөшүүдө. Ал тургай алар окуучуларды эл аралык анимациялык конкурстарга да даярдашмакчы. Эрнест Нурматов, Азаттык, Ош.